Жаңылыктар маалымат программасынын майрамдык чыгарылышы эфирде. Саламатсыздарбы? Алгач кыскача турмук менен таанышып алыңыздар. Улуу жеңишке 81 жыл. Бул майрам облус аймагында өзгөчө шаң менен белгиленди. Самат Садыков Советтер Союзунун баатыры наамын алган жалгыз баткендик жоокер, тарыхта калган баатырды эскерүү иш-чарасы өткөрүлдү. Жеңиш күнүнө карата ооруктун ардагерлерине сый-урмат көрсөтүү улантылып жатат. Жеңиш күнү Баткен шаарында чоң салтанат жана көтөрүңкү маанай менен белгиленди. Улуу ата мекендик согушта мекен үчүн жанын берген баатырлар эскерилди. Шаардын Борбордук стадионунда уюштурулган майрамдык программа патриоттук ырлар жана эскерүү сөздөрү менен коштолду. Ошондой эле өлбөс полк жүрүшү өтүп, аймактын тургундары согушка катышкан ата бабаларынын сүрөттөрүн көтөрүп жүрүштү. Облус борбору Баткен шаарында 9 май улуу жеңиш майрамына арналган иш-чара өчпөс отко гүлчамбар коюу аземи менен башталып, ооруктун ардагерлери жана президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү баштаган жергиликтүү жетекчилердин катышуусунда улуу ата мекендик согуштун курмандыктары эскерилип, Куран окулуп бата кылынды. Кудай таалам өткөндөрүн жаткан жерин жайлоо кылгын. Иш-чара андан ары өлбөс полк акциясы менен уланды. Шаардын көчөлөрүндө облус башчысы баштаган жергиликтүү жетекчилер, шаар тургундары жана улуу ата мекендик согуштун катышуучуларынын жакындары алардын сүрөттөрүн көтөрүп жөө басышты. Максат жергебизге тынчтык алып келген аталарыбыздын эрдигин даңазалоо. Бул менин чоң атам Гүлжигит Топчу. Ушу ата мекен согуштун ардагери. Бүгүн ушу майрам күнү балам экөөбүз биринчи жолу чыгып атабыз. Атаңыз жөнүндө айтып берсеңиз, кайсы жылы барып Атам ошо 41-жылы Казакстанга түшкөм деп айткан бизге. Казакстанга түшүп, андан ары Украинада, андан ары ушул Россиянын чегине чейин барып 43-жылы жарадар болуп калган экен да. Жарадар болуп кайра келген. Биз да бала болуп калдык да. Биздин балдар унутпай ушу аталарыбыз эмгегин, тынчтыктын канчалык барктуу экендигин билиш үчүн ушу балдарды чыгаралы дедик да бүгүн. Атам бул өз ыктыяры менен 19 жашында согушка кеткен, Курскини бошотууга катышкан. Ал эми бул Ботоев Матазим тагам бул согушта белгисиз жоокер, ошол жакта калган Орел областында сөөгү. Бүгүнкү жеңиш күнү мына ушул аталарыбыздын эмгеги, бул эрдиктерин эскерүү күнү. Баары элибиз тынч болсун, жерибиз тынч болсун, ушул аталарыбыздын арбактары разы болсун. Чоң атабыз Рахматов Ашир Рахматович 101 жашка кирип кайтыш болгон. Биз атамыз менен сыймыктанабыз. Кыйналган күндөрү ошол Германияга чейин баргандарын айтып, небере чеберелерге чейин бүт окуяны айтып, өзүнүн артиллерия жанагы досторго чейин эсте бар болчу да. Баары ар бир событияларды кеңири кудум кечегидей болгондой эстеп айтып берчү. Бул Үсөнов Узакбай атам болот. Мына чеберелери менен жылыга өчпөс полкко дайыма катышабыз. Атабыз согушта баатыр болгон. Дайыма биздин атабызга окшогон аталардын балдары бизге окшоп эстеп жүрүшсүн. Биз дайыма аталарыбыз менен сыймыктанабыз. Атам 1920-жылы туулган, 1941-жылы согушка кетип, 5-жылы согушта аяктап кайтып келген. Мен тайтам менен сыймыктанам. Мен тайтам согушка барып кайтып келген. Мен тайтам жакшы көрөм, сыймыктанам. Ката тайтам мен тайтаң барып атып желкесиге ок тийип келген, кайтып келген деп айткан. Өлбөс полк жүрүшү Борбордук стадионго чейин уланып, анда жеңиш майрамынын расмий бөлүгү башталды. Алгач облус башчысы Мамаржан Рахимов жалпы мекендештерди, анын ичинде облус элин улуу жеңиш майрамы менен куттуктады. Бул күн эркиндик, тынчтык жана жаркын келечек үчүн жанын аябаган ата бабаларыбыздын улуу эрдигин эскерген ыйык майрам. Улуу ата мекендик согуштагы жеңиш кайраттуулугун, мекенчилдиктин жана элдин биримдигин тарыхый символу болуп саналат.
Biz бүгүнкү жашообуз, элибиздин бакубат турмушу үчүн кан майданда каармандык көрсөткөн ардагерлерибизге, ооруктагы түйшүктү көтөргөн эмгек ардагерлерине терең ыраазычылык билдиребиз. Бул согуштун кара тагы каптап алган согуш ызасын тартпаган бир да үй бүлө калган эмес. Согуштун кайгысы, батырлардын энеси эч качан унутулбайт. Улуу ата мекендик согуштун батырларына жана ооруктун ардагерлерине түбөлүккө даңк жана таазим. Улуу жеңиштин 81 жылдыгына арналган концерттик программа Борбордук стадиондо белгиленүүдө. Мында топтолгон элиге жергиликтүү маданият кызматкерлери жана облустук театр тарабынан согуш мезгилин чагылдырган сахналаштырылган көрүнүш көрсөтүлдү. Мындан сырткары патриоттук темадагы ырлар жаңырып, шаар тургундарына майрамдык маанай тартууланып жатат. Чоң атам болот, бул мен өзүм атам болот. Улар согуш майданына барып, батыр энелерди алып келип курман болушкан. Ошолорду эстеп, ушул жерде майрамда отурабыз. Ата бабалардын арбайга деп, мына неберелеримди алып келип, тамашалап, парактан өтүп, тамашалап отурабыз. Бул менин баарыңарды уюшмай, жеңиш менен майрамыңарды. Бүгүнкү майрамды уюштурган мамлекеттик жетекчилерге чоң ыраазычылык билдирет. Майрам жакшы маанайда өтүп жатат. Бардык кыргыз элинде ушу жеңиштин улуу майрамы менен чын жүрөктөн куттуктап кетемин. Наул менин атам Алимов Курбан 1942-жылы Москва шаарынын Семенополатенский шаарындагы согушка барып 42-жылы катуу жарада болуп кайтып келишти. Ушул келгенден кийин жогорку кызматтарда иштеп жүрдү. Чоң аталарыбыздын эрдигине таазим этебиз. Булар менен сыймыктанамыз. Эч качан унутулбайт, дайым эскерип жүрө беребиз. Алла Таалам Кыргызстанга эң алды тынчтык, амандыкты, саламаттыкты насип кылган болсун. Куттуу, улуу 26-жылгы майрамыңыздар кут болсун. Кыргызстан өнүп, өсүп, эң алдыңғы мамлекеттердің қатарына қосылып, олардан да жоғарғы тепкичке өтүштү Алла Таалам насип кылган болсун. Кыргызстан жашай берсин, бар болсун, аман болушсун. Улуу ата мекендик согушка Баткен облусунан 21.500 жоокер аттанып, алардын 14.000 согуштан кайтпай калган. 7.500 жоокер мекенине кайтып келип, согуштан кийинки калыбына келтирүү иштерине активдүү катышкан. Учурда облус аймагында 40 оорук ардагери жашайт. Мингүл Көчөрова, Абдрашид Саттаров, жаңылыктар. Улуу жеңиштин 81 жылдыгы Кадамжай районунда да жогорку деңгээлде белгиленди. Иш-чара өчпө сотко гүлчамбар коюу аземи менен башталды. Анда улуу ата мекендик согушта курман болгондору эскерилип, Куран окулуп, бата кылынды. Майрамдык салтанатка Кадамжай районунун акими Болоткан Байеке уулу баштаган жергиликтүү жетекчилер, эмгек ардагерлери жана тургундар катышты. Теманы аймактык кабарчыбыз Алтынай Шабидинова улантат. 9 май улуу жеңиш күнү адамзат тарыхындагы маанилүү даталардан бири. Бул майрамга арналган иш-чара Кадамжай районунда эмгек ардагерлерине аскер боткосун берүү менен башталды. Бүгүн Кадамжай районунда улуу жеңиштин 81 жылдыгы белгиленүүдө Кадамжай шаарында согушта курман болгон жоокерлерге арналган эстелик алдында эскерүү иш-чарасы менен башталды. Ага чейин бул жерде жоокер кашасы берилүүдө. Бүгүнкү майрамдын алкагында концерттик программада уюштурулган. Андан сырткары Борбордук стадионду карай Өлбөс полк акциясы менен уланат. Улуу ата мекендик согуштун 81 жылдык жеңиш мааракасын белгилеп жатабыз. Ошондой эле бул азыркы ушул каша жоокерлерге абдан күч кубат берген күчтүү тамактардын бир түрү болот.
ошондой эле бүгүн жалпы Афган согушунун ардагерлери жеңиш майрамына келип, ушул ардагерлер менен майрамды белгилеп, мара өткөрүп жатабыз. Майрамдык иш-чара 1941-1945 жылдардагы кандуу согушта курман болгон жоокерлерге арналган митинг реквием менен уланды. Өчпө сотко гүл чамбар коюлуп, согуштун курмандыктары эскерилди. Окто! От! Окто! От! Иш-чара өлбөс полк жүрүш менен улантылды. Мында Кадамжай шаарындагы аллеядан тартып Борбордук стадионду көздөй 500дөн ашык жаран согуш ардагерлеринин сүрөттөрүн көтөрүп чыгышты. Кандуу согуш миңдеген адамдардын өмүрүн алып, ар бир үй бүлөгө кайгы алып келген. Ошол оор мезгилде кыргызстандыктар фронтто да, оорукта да болуп көрбөгөндөй эрдикти жана каармандыкты көрсөтүп, улуу жеңишке баа жетки салым кошушкан. Бул мен сүрөттөгү Аблабердиев Эргеш Тайтам болот. 1941-45 жылдары согушка катышкан. Мен Тайтам менен сыймыктанам. Тайтамдын эрдиги үчүн ушул тынч жашоодо жашап атат. Өлкөбүздө тынчтык болсун, ар дайым ден соолук болсун, ынтымак, биримдик болсун. Атам аты Хасамидин уулу Абдресил Ажы. 1941 жылы согушка катышып, ветеран войны болгон. Атам менен абдан сыймыктанам. Бизге ушул жеңишти алып келген. Майрамдык салтанаттын расмий бөлүгү Борбордук стадиондо улантылып, шаар башчысы Алтынбек Мурзажанов жана район акими Болоткан Баяке уулу жалпы элди 9 май улуу жеңиш күнү менен куттуктады. Алар өз сөзүндө улуу атамекендик согуштун тарыхтагы ордун жана маанисин белгилеп, тынчтык жашоону алып келген мекенди коргоодо ак кызмат өтөгөн ардагерлерге ыраазычылык билдиришти. Ардактуу ардагерлер, кымбаттуу коноктор, баарыңыздарды улуу жеңиш күнү менен чын дилимден куттуктайм. Мына бүгүн биз сиздер менен улуу жеңиштин 81 жылдыгын майрамда болуп турабыз. Улуу атамекендик согушка жалпы республика боюнча 360 миңден ашкан жаран катышып, анын ичинен Кадамжай районунда 6120 адам согушка аттанган. Ошондой эле согуш жылдарында миңдеген жаш кардыгы барлык жарандарыбыз оорукта талыкпай эмгектенип жеңишке өз салымдарын кошушкан. Бүгүнкү күндө 11 ордун ардагерлери катарыбызда. Ардагерлерибизге терең ыраазычылык билдиребиз. Алардын эмгеги жана эрлиги биздин жүрөгүбүздө бөлүп сакталат. Ден соолуктары бекем, өмүрлөрү узун болсун. Борбордук стадиондо Кадамжай районунун социалдык экономикалык жактан өсүшүнө салым кошуп жаткан мекеме ишканалар жана ООГан ардагерлери парадтан өтүштү. Урматтуу Кадамжай шаарынын тургундары жана коноктору, мына бүгүн улуу жеңиштин 81 жылдык майрамы менен чын дилимден куттуктап, чын ден соолук, узун өмүр, бакпат жашоо каалап кетем баарыңыздарга. Мына бүгүн ушул Кадамжай шаарыбыздын Борбордук стадионунда улуу жеңиштин 81 жылдык майрамына карата ушундай маданий иш-чараларды уюштуруп, белгилүү элдерге жакшы маданий кеселерди уюштуруп атабыз. Андан сырткары дагы мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой бизде бүгүн Кадамжай районунун волейболчулары Кыргыз Республикасынын боюнча 2-чи орунду ээлеп келгени менен аларды дагы бүгүн учурдан пайдаланып, чын дилимден куттуктап, алдын ала дагы мындан ары дагы ушундай иш-чараларда, олимпиадаларда жакшы ийгиликтерге жетишет деген үмүттөмүн. Ийгиликтерди каалайм баарыңыздарга. Биздин тынч жаткан советтик өлкөбүзгө фашисттик Германия кол салды. Атамекенди коргоого, ыйык милдетти аткарууга жигиттер аттандыла. Эгер мага бирдеме болчудай болсо, оолума менден саламымды жеткирип койгула. Кадамжайдын Чаабай айылынын мергенчиси улуу атамекендик согушта 381 фашистти жалгыз өлтүргөн аткыч катары атагы чыккан. Дал ошол снайпер Бөрүбай Кулбаев тууралуу чакан видео тасма тартууланды. Иш-чарага анын уулу 90 жаштагы Абдисалам Бөрүбаев да катышып, атасынын эрдигин эскерди.
Çeşit dursa, solda çıkıyordu Tokay'da. Ölüp kavasında ona karab dursa, bastı hareket kılar. Bana attı başkarıp doktordu aytab, bana yetti 50'ye gitti, yıkıyordu, boğulap koydum atıp. Anam, ben kemanderini ölüge kuturam. Otup zıratar kılıp kalmap durdum. Onu soldatlardım, ortunu alıp kemanderine parapta filan eder. Ana o Tokay'da yenilekten yaptım. Bitti kemanderini çelik tapşırdım degende. Bana kıdırdırdı bergen. Жеңиштен 81 жылдығы сахналаштырылған концерттік программа менен коштолду. Андан сырткары аймактагы спорт мектептеринин өспүрүмдөрү спорттук жөндөмүн көргөзүп, келген элге майрамдык маанай тартууланды. Кандуу согушка Кыргызстан 360 миңден ашуун эр азаматын же өлкөбүздүн ар бир 4-чү тургунун жөнөткөн. Анын ичинде Кадамжай районунан 6120 жоокер аттанып, 2700-ү согуш таласында курман болгон. 2246 жоокер азырга чейин дайынсыз болсо, андан бери 6 адамдын сөөгү табылган. 1175-и согуштан кайтып келген. Алтынай Шабидинова, жаңылыктар. Теманы улай. Ушундай майрамдык иш-чара Лейлек районунда да кызуу белгиленди. Лейлек районунда белгиленген жеңиш майрамында жергиликтүү тургундар согуш ардагерлерин жана тыл эмгекчилерин сүрөттөрүн көтөрүп жөө жүрүшкө чыгышты. Улуу ата мекендик согушта курман болгондорду эскерип, алардын эрдигине таазим кылышты. Майрамдык иш-чараны патриоттук маанидеги ырлар көркүнө чыгарды. Бүгін 9 май Улуу жеңиштин 81 жылдыгына арналган районун мааракесинде турабыз. Атам Раматылы Алимбаев Омурзак 1925 жылы 1 январда ошол Миңжыгач айылында төрөлүп, 1942 жылы 17 жашында согушка аттанган. Ошондон Беларусь фронтунда өз айтып кеткенде Варшавада, Полшада, анан Украина согуштарында болуп, 1945 жылы 9 май жеңишти Берлинге жетер жерде жаракат алып калдым дейт. Анан ошону госпиталда болуп калганмын деп арманы көп айтчу деди атам. Бүгүн 9 май Улуу жеңиштин 81 жылдыгына арналган Лейлек районунун Разаков шаарында чоң иш-чара болуп жатат. Иш-чара өтө жогорку деңгээлде даярдалып, маданият кызматкерлери тарабынан абдан жакшы уюштурулуптур. Бардык элдердин маанайы жакшы, майрамыбыз майрамга уланып, Улуу жеңиштин 81 жылдыгы кут болсун, заманыбыз тынч болуп, асманыбыз ачык болсун, элибизде дайыма бейпилдик, тынчтык орносун. Иш-чаранын расмий бөлүгүндө Лейлек районунун акими тургундарды Улуу жеңиштин 81 жылдыгы менен кызуу куттуктап, ардагерлердин эрдиги жана тылдагы эмгек бүгүнкү муун үчүн үлгү экенин белгиледи. Согушка кетишкен аталарыбыз ата мекенибиздин кол тийбес бүтүндүгү, эли жердин ыйыктыгы, келечек муундардын бакысы үчүн күндү күн дебей, түндү түн дебей, кычыраган суукта, мээ куйкалаган ысыкта ажал менен бетме-бет кармашып, сиздер оорукта калып, жаштыгыңыздарга карабай, оор жумушка, адамды кыйнаган ачкачылыктарга моюн сунбай, тер төккөн мээнетиңиздер менен ушул жеңишти алып келдиңиздер. Улуу жеңиш сиздердин күлгүн жаш курагыңыздарга төккөн кан жана тер аркылуу бүгүн келип отурат. Майрамдык салтанаттын жүрүшүндө жергиликтүү таланттар тарабынан келген конокторго концерттик программалар тартууланды. Десеңер, мен барайын. Ар качан эмне тапшырма берсеңер да даярмын.
Улуу жеңиш күнү тарыхтагы унутулгус эрдикти даңазалаган өзгөчө күн. Бул күнү согуш жана тыл ардагерлеринин эмгеги эскерилип, алардын кайратмандыгы жаш муунга үлгү катары көрсөтүлөт. Белгилей кетсек, Лейлек районунун аймагынан жалпы 6848 жоокер аттанып, алардын 4000ден ашууну түрдүү жараттар менен мекенине кайтып келген. Сабира Абдисаматова, Бакыт Саитов, жаңылыктар. Жеңиш күнү Кызылкыя шаарында да белгиленип, согушта курман болгондор эскерилди. Шаардагы Борбордук аянтта өлбөс полк жүрүшү уюштурулуп, шаар тургундары жана коноктору үчүн концерттик программа тартууланды. Майрамдык иш-чаранын жүрүшүнөн Кундуз Жоробекова айтып берет. Жеңиш майрамы алгач шаардагы улуу ата мекендик согуштун катышуучуларына арналган эстеликке гүл чамбар коюу менен башталды. Иш-чарага Кызылкыя шаарынын мэри Бакытбек Кошалиев баштаган бир катар жетекчилер, ардагерлер жана шаар тургундары катышты. Андан соң кала башчысы жеңиштин 81 жылдыгы менен шаар тургундарын куттуктап, согуш талаасында курман болгондор эскерилди. Ахиретке барганда өкүм калуучулардан эмес, Аллахтын сүйүнгөндөрдөн кылгын я Раббал Аламин. Бизди кандай максатта жаратсаң, ошол максатта жашоо үчүн баардыгына насип кылгын. Сиздерди 9 май улуу жеңиштин 81 жылдыгы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бүгүн биз ыйык белгисиз жоокердин эстелигин алдында чогулуп, мекен үчүн курман болгон баатырларды терең таазим менен эскерип жатабыз. Бул күн кайратмандыктын, мекенчиликтин жана элдин биримдигинин символу. Улуу ата мекен согуш жылдарында биздин ата бабаларыбыз оор сыноолорду баштан кечирип, эркиндик жана тынчтык үчүн жан аябай күрөшкөн. Алардын көрсөткөн эрдиги, кайраты жана чыдамкайлыгы тарых барактарында алтын тамгалар менен жазылып калды. Иш-чаранын жүрүшүндө аскердик ботко берилип, мектеп окуучулары согуш жана курман болгондорго арналган ырларды аткарышты. Мына азыр урматтуу майрамдын катышуучулары, биздин жеңиш күнүбүздө быйыл 81 жыл толуптур. Майрамыңыздар куттуу болсун, элибизде тынчтык болсун, токчулук болсун, молчулук болсун. Элибизде уруш болбосун. Львов шаарында кызмат кылганмын. Танк часта болгонмун. Элге 3 жыл 4 ай кызмат кылдык. 3 жыл 4 айдан бизге жооп келгенбиз. Уруш болбосун. Бүгүн Кызылкыя шаарында өтө чоң майрам. Бул майрам жеңиш майрамы, жаз майрамы. Биздин дыйкандарга бардык амал келди. Элдин маанайы жакшы. Мен бул майрамдарды алып келүү үчүн канча деген биздин ата бабаларыбыз канын берди, жанын берди. Мен ошолорго таазим кылам. Азыркы жаштардаттан, азыркы жашоочулардаттан таазим кылам. Ошолордун арбайы ыраазы болсун, жай жанатта болсун. Майрамдык иш-чаранын экинчи бөлүгү өлбөс полк жүрүшү менен улантылды. Аталган жөө жүрүшкө шаар жетекчилиги, ардагерлер жана шаар тургундары катышты. Мен дагы мына бүгүнкү майрамга, улуу жеңиш майрамына тайтамдын сүрөтүн алып, өлбөс, өчпөс полкко катышып, азыр мына жерге майрамдын экинчи бөлүгүнө улантылганга келдик. Мындай кишилердин эрдигин унутууга болбойт. Бул менин тайтам болот. Тайтам экинчи группанын инвалиди болгон, согушка катышып, согушта өзүнүн милдетин аткарып, анан тынч жашоого келип, 90 жашка киргенде бул дүйнөдөн өттү. Ушул ата бабаларыбызга бир эле тайтам эмес, бүт эле согушка катышкан чоң ата чоң энелердин арбайларыны эскерип турушубуз керек. Жөө жүрүштөн соң Борбордук аянтта шаар тургундары үчүн майрамдык маанай тартууланып, концерттик программа, сахналаштырылган көрүнүштөр көрсөтүлдү.
бергиле кетсек, Кызыл Кыя шаарынан улуу ата мекендик согушка жалпы 4390 адам катышкан. Анын ичинен 2167 дайынсыз жоголгон жана каза болушкан. Ал эми 2223 согуштун катышуучусу өз мекенине кайтып келген. Кундуз Жоробекова, Бексултан Кайратбек уулу, жаңылыктар. Улуу жеңиш майрамы кенчилердин шаары аталган Сүлүктүүдө да чоң салтанат менен белгиленди. Ардагер аталардын азаттык үчүн баа жеткис эрдиктери таңазаланды. 9 май улуу жеңиш күнү. Бул күнү фашизмге каршы күрөштө курман болгондорду эскерүү, ардагерлерди урматтоо жана тынчтыктын баасын түшүнүү күнү. 1945-жылдын 9 майында 2 дүйнөлүк согуш аяктаган. Бул жеңишке Кыргызстандан 360 миңден ашуун адам катышып, алардын көбү майдандан кайтып келген эмес. Бүгүн дал ушул аталардын эрдиги эскерилди. Бул жеңиш күн майрам баары жыттанга. Сүлүктүү шаарында улуу жеңиштин 81 жылдык майрамына арналып өлбөс полк жүрүшү уюштурулду. Ардагер аталардын сүрөттөрүн көтөргөн жарандар жөө жүрүшкө чыгышты. 9 май улуу жеңиш майрамын 81 жылдыгына карата Сүлүктүү шаарында майрамга биз дагы салымыбызды кошуп келип катышып атабыз. Өлбөс полктон өтүп, чоң аталардын сүрөттөрүн көтөрүп, Борбордук аянттан стадионго келип калдык. Чоң аталарыбыздын эрдиги менен дайыма сыймыктанабыз. Жалпыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Майрамдык иш-чаранын салтанаттуу бөлүгү Сүлүктүү шаарынын Борбордук стадионунда өттү. Алгач шаар мэри Болот Абдыжапаров жергиликтүү элди куттуктады. Урматтуу аксакалдар, урматтуу жетекчилер, бардыгыңыздарды өзүмдүн атымдан, Сүлүк шаарынын мэриясынын атынан, Сүлүктүн активинин атынан бүгүнкү 9 май улуу ата мекендик согуштун жеңиш күнү менен куттуктайм. Сүлүктүү шаарынын маданият бөлүмү тарабынан улуу жеңиш күнүн чагылдырган сахналык көрүнүштөр тартууланды. Сен барсың, балам. Түндөр узарып кетти. Уктайын десем, ойлор жибербейт. Азыр кайда экен? Ач эмеспи? Жарадар болуп калган жокпу? Деп өзүмдү өзүм жеп өттүм. Майрамдык иш-чара концерттик программа менен коштолуп, мекенчилдик ырлар жаңырды. Урматтуу Сүлүктүү шаарынын тургундары, эң биринчи бүгүнкү баарыңыздарды жеңиштин 81 жылдыгы менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Бул жеңиш, бул майрам биз үчүн өтө маанилүү. Анткени көптөгөн бабаларыбыз, аталарыбыз ушул бизге ушул күндү алып келген үчүн өтө алар үчүн сыймыктанышыбыз керек. Алардын эмгегини, алардын бизге көрсөткөн эрдиктерини дайыма эсте сактап жүрүшүбүз керек. Улуу жеңиш күнү эрдиктин, кайраттуулуктун жана тынчтыктын символу катары ар дайым элибиздин эсинде сакталат. Фарида Байдуллаева, Мавлюда Якупова, жаңылыктар. Жеңиш майрамына карата облус аймагындагы ооруктун ардагерлерине жергиликтүү жетекчилердин куттуктоосу жана белектери жеткирилди. Облус аймагында 40 ооруктун ардагери болсо, алардын 12си Лейлик районунда. Аймактагы тыл ардагерлерин майрамы менен облус башчысынын орун басары Абдирашид Ташбалтаев куттуктады. Улуу ата мекендик согуш жылдарындагы оор сыноолордо күнү түнү эмгектенип, фронтто азык-түлүк, кийим-кече жана керектүү каражаттар менен камсыздаган ардагерлер терең урмат сыйга татыктуу. Алардын катарын толуктаган 94 жаштагы Мамат Саматов ал ошол учурдагы кыйын кезеңди төмөнкүчө эскерет. Мына рахмат. Көп жашаң. Рахмат. Мектепке тартыш үчүн 200 граммдан атала берсе бардыгы окот жок да. Мектепке келет, кийин анан bir jumadan keyin ovqatdan qiladi. Shunday qiyinchilik zamonlar o'tganda, o'sha kunlarda o'ylab turib, iylab yuguramiz. Xudo ilib ko'rsatdi mana. Sog' salomat ekanmiz. Shunday turmushda o'tgan, bunday yaxshi zamonni ko'ramizmi, ko'rmay o'tamizmi degan vaqtlar bo'lganda.
Оруктун ардагери Мамыт Саматов 1941-жылдары болгону 1-класста окуган. Жаштайынан эле орукта эмгектенген. Колхоздо чөп чаап, ат минип жер айдаганын жана ачарчылык болуп, куру нан менен күн өткөргөн учурларын эскерет. Bir колхозда экеле бала иштегенбиз. Biri koşunan balası da oldağı menmenin tengine. 1-класста bizim normamız, bir günlük normamız 7 sötük. 7 sötü orsam küçüne şunca 1 kilogram dep nam veret. Oran basan tünden dağın oruçun gerek. Jol planı dolduruşun gerek. 7 sötük yerde. Orup bütüş gerek. Manga ol öte jengil boldu, ora korgon. Hop aydagan kıyım boldu. Soğartan keçeyin hop aydaysın. Keçesi damladan desen suğa aydayd. Bir sötkü 24 saat bolsa 24 saatini iş menен ötközgөнбүз. Разаков шаарындагы оруктун ардагерлеринен президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Абдирашид Ташбалтаев жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кабар алды. Улуу жеңиштин 81 жылдыгы менен куттуктап белектерин тапшырды. Белгилей кетсек, ушул тапта Лейлек району боюнча 12 тылдын ардагери арабызда. Orada havasını koruyuna, beni yosunga barıyına, yüzüge kiriyine. Бүгін біз Лейлек районында Улуу Отан мекендик согуштун катышууларына, тылдын катышууларын келип, президенттин Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Рахимов Мамыржан Тожуевичтин атынан келип, ана райондук шаардык мекеме ишканалардын, айыл өкмөттөрдүн, Разаков шаарынын мэринин төрагасынын катышуусунда биз келип куттуктап жүрөбүз. Кудайга шүгүр, мына бүгүн азыр Разаков шаарында, андан кийин айыл өкмөттөрдө, ошондой эле Сүлүктүү шаарында барып, жерлеринде куттуктап, алыбалын сурап, ден соолуктарын сурап, мына ыйгарым укуктуу өкүл Мамыржан Тожуевичтин атынан белектерди тапшыруудабыз. Учурда Лейлек районунун аймагында 12, ал эми Разаков шаарында 9 тылдын ардагери жашайт. Алардын улуу жеңишке кошкон салымы, согуш жылдарындагы талыкпаган эмгеги жана кайратмандыгы эч качан унутулбайт. Сабира Абдисаматова, Бакыт Саедов, жаңылыктар. Самат Садыков Советтер Союзунун баатыры наамын алган жалгыз баткендик жоокер. Тарыхта калган баатырды эскерүү иш-чарасы өткөрүлдү. Самат Садыковдун эл үчүн жасаган каармандыгын даңазалап, анын ысымы эл эсинде төбөлүк сакталары айтылды. Биз жашоого аталардан кеч келип, тээ батышта согуш отун кечпедик. Аталардын эрдиги, энелердин көз жашы менен келген бейпил жашоодо эрдиктер эч качан унутулбайт дешет уюштуруучулар. 1941-45 жылдар аралыгындагы апаат бизге оңой олтон келген жок. Бизге жөн жеринен келген жок. Бул каргашалуу согушта канчалаган энелер баласыз калып, канчалаган ымыркайлар атасыз калып, ушундай күн жеңиш бизге араң жеткен. Бул согушта Советтер Союзунан 20 миллионго жакын жоготуу болгон. 1941-1945 жылдардагы Улуу Ата мекендик согушта кыргызстандык жүздөгөн жоокерлер фашизмди жеңүүгө чоң салым кошуп, кан майданда теңдешсиз эрдиктерди көрсөтүшкөн. Алар ажалдан тайманбай салгылашып, баскынчылардын мизин кайтарышкан. Ошол баатырлардын бири Советтер Союзунун баатыры Самат Садыков. Самат Садыковдун өмүр жолу бул чыныгы эрдиктин, мекенге болгон сүйүүнүн жана кайраттуулуктун үлгүсү. Ал оор согуш жылдарында эл жеринин тынчтыгы үчүн күрөшүп, тайманбастык менен кызмат өтөгөн. Өз өмүрүн коркунучка салып, келечек муун бейпил жашасын деп кан майданда баатырдык көрсөткөн. Бүгүнкү күндө биз тынч жашап, эркин эмгектенип жаткан болсок, бул ошол баатыр аталарыбыздын эмгеги жана эрдиги менен келген улуу жеңиштин аркасында. Ошондуктан алардын ысымын урматтоо, жасаган эрдигин жаш муундарга жеткирүү биздин ыйык милдетибиз.
Самат Садыков Лейлек районунун Карасай айылында төрөлгөн. Мектепти аяктагандан кийин колхоздо эмгектенип, 1940-жылы Кызыл армиянын катарына чакырылган. Ал кызмат өтөгөн 16-гвардиялык кавалериялык полктун командирлери анын тайманбас мүнөзүн жана ар бир салгылаштагы эрдигин жогору баалашкан. Биз эми неберелер болгондуктан көп окуган маалыматтар боюнча канча ондогон танкыларды, канча самолетторду эрдик үчүн көрсөткөн. Эл үчүн, мекен үчүн кызмат кылган адам болгон. Биз үчүн кызматтары кийинки муундарга үлгү катары түбөлүккө сакталат биздин эсибизде. Тагдырдын оор сыноолорунан аман өткөн Самат Садыков Берлин операциясынын жүрүшүндө 1945-жылдын 1-май күнү Германиянын Фризак шаарында баатырларча курман болгон. Анын мекенге болгон сүйүүсү жана көрсөткөн эрдиги бүгүнкү жаш муундар үчүн түбөлүк үлгү болуп кала берет. Бермет Манасова, Бакыт Саитов, жаңылыктар. Эми кезек спорт кабарларында. Бүгүн Баткен шаарындагы жаштык эс алуу багында 9-май жеңиш күнүнө карата шахмат боюнча мелдеш өттү. Ага ар кайсы курактагы шахматчылар катышып, акыл таймашында күч сынашты. Бүгүн Баткен шаарында жеңиш майрамына карата спорттун шахмат түрү боюнча мелдеш жүрүүдө. Мелдешке район шаардан болуп 40-ка жакын шахматисттер катышууда. 9-май улуу жеңиш күнүнө карата спорттук мелдеш уюштурулду. Максаты жеңиш күнүнүн маанисин даңазалоо, жаштарды мекенчиликке тарбиялоо жана шахматты өнүктүрүү. Турнирге жаш өспүрүмдөрдөн тарта улуу муун өкүлдөрүнө чейин катышууда. Уюштуруучулардын айтымында мындай мелдештер муундардын байланышын бекемдеп, жаштардын ой жүгүртүүсүн өзгөртүүгө бөлгө түзөт. Шахмат турнири өтө жакшы кызуу өткөрүлүүдө. Шахмат турнири негизи мэрия жана спорт бөлүмү тарабынан уюштурулуп, бул турнирдин жеңүүчүлөрүнө атайын кызыктыруучу сыйлыктар, акчалай сыйлыктар, медаль, дипломдор каралган. Биз турнирди ачык кылганбыз. Мындайча айтканда, каалаган ошол шаарыбыздын, районубуздун коноктору келип, меймандары, тургундары, жергиликтүү шахмат сүйүүчүлөрү ким эле шахмат ойной алам деп көңүлдүү убактымды көңүлдүү майрамдык деңгээлде өткөрөм деп келип катышып кетсе болот. Бардыгына эшигибиз ачык. Шахматчылар арасында жаштар менен катар улуу муун өкүлдөрү да бар. Алар мындай мелдештер жаштарды сабырдуулукка, тартипке жана терең ой жүгүртүүгө үйрөтөөрүн белгилешет. Турнирдин келечеги келмосунун айым уюштурган адамдарга ыраазычылык билдиребиз. Бардыгыга тең соолук, узун өмүр, келечеги кең болуп, жакшы болуп жүрө берсиндер. Баардык күчтүүлөр жеңсин. Жеңиш күнүнө арналган бул шахмат турнири катышуучулар үчүн жөн гана мелдеш эмес, муундарды бириктирген өзгөчө иш-чара болду. Уюштуруучулар алдыда дагы ушундай спорттук мелдештерди өткөрүүнү пландоодо. Айбегим Набиева, Расул Ахматов, жаңылыктар. Шашылыш билдирүү. 10-майдан 12-майга чейин республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда аба ырайынын туруксуздугуна жана нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Бул тууралуу Кыргыз Гидромет кабарлады. Мына ушундай кабарлар менен майрамдык чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Көрүшкөнчө.